Видеода реклама жоқ. Ошондуктан лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар. Ырчы Гүлнур Асанова, кеткилечи депутаттар, эшектин бир нерсесин түйө албайт экенсиңер. Ырчылар да агынан жарыла баштады. Жогорку кеңештин депутаттарынын көтөрүп жаткан маселелерине ичи чыкпаган Ырчы Гүлнур Асанова социалдык баракчасына депутаттарды сынга алган пикирин жазды. Ырчынын пикири өзгөртүүсүз берилет. Мен ушул депутаттардын киргизип жаткан сунушун, көтөрүп жаткан маселелерин канчалык аракет кылсам да түшүнө албай жатам. Айланайын, жеп жутарлар. Ой, депутаттар, эмнеге корч маселелерди көтөрбөйсүңөр? Чек ара, көмтөр, бажы жана башка кылаарга ишиңер жок болсо, жок дегенде жөн эле креслоңорго отуруп кеткилечи. Кыргызстандын атын силерге караганда спортсмендер, өнөр адамдары өз каражаттарын коротуп, намыска бек туруп, желегибизди желбиретип, мекенди таанытып келет. Анан араңдан бөлүнүп берген квартирага ичиңер өтүп, парламентке көтөрүп чыкканыңар акылга сыйбаган нерсе. Мамлекет жасаган эмгеги үчүн болдубу квартира? Болду. Ал киши дүйнө салса, балдары жашап калсын. Көзү тирүүсүндө талашып баштаганыңар акылга сыйбайт. Уят эле. Кеткилечи депутаттар. Эшектин бир нерсесин түйө албайт экенсиңер, же чече албайт экенсиңер. Тфу, силерге казынадан айлык болгондо жалко экен. Татыктуу эмес экенсиңер. Элдин кызыкчылыгын ойлобогон, өзүңөрдүн бизнесиңерди коргоо үчүн барат десе ишенгим келбечү. Сабатсыз, билимсиздер чогулуп болбогон нерсеге чакырук жасайсыңар. Мен силер үчүн уялдым. Бүгүндөн баштап ошол үчүн мелдештерге башка мамлекеттин атынан чыгып жаткандарды эми түшүнүп жатам. Качан оңолобуз? Жок дегенде балдарым көрүп калаар бекен жаркын келечекте. Маалымат булагы, Аргумент ТЖ сайты. Анжелика. Особнягымды $280,000 алгам. Сатсам $1 миллион сатам. Ырчы Анжелика учурда жашап жаткан особнягы тууралуу айтып берди. Тилдеп, ким алып берди дебей, кут болсун деп айтыш кыйын. 10 жыл бою төлөп кутуламбы же эмки жылы сатамбы? Эч кимдин иши болбошу керек. Башка жаңылык же жокпу? Үй $1 миллион бааланбайт. Буйрулса, ипотеканы жапсак $1 миллион коюп, кыялыбыздагы үйдү курабыз дейт ал. Маалымат булагы, Аргумент ТЖ сайты. Таласта төө бурчак саткан 50 адам акча топтоп, ооруканага 3 тез жардам унаасын алып беришти. 21 майда Талас облусундагы ооруканаларга жеке ишкерлер тарабынан 3 тез жардам унаасы тапшырылды. Бул тууралуу ишкерлердин бири Урмат Атагелдиев билдирди. Карантин башталды деген күндөн тартып, төө бурчак экспорттогон 50-гө жакын ишкер биригип, каражат топтоп баштадык. 3 күн ичинде 5 миллион сом топтолду. Анын 1,5 миллион сому карантин учурунда Талас облусунун райондоруна берилди. Карантиндик постторго биринчи керектелүүлөр алынды. Талас облустук Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн ичин атайын вирус менен күрөшүүгө даярдоого жардам көрсөтүлдү. Бүгүн 3 тез жардам унаасы жана универсалдуу 70 койка алынып келинди. Бул унаалар Талас облустук ооруканасына, Талас райондук ооруканасына жана Талас облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна тапшырылды, деди ал. Маалымат булагы, Турмуш ТЖ сайты. Жети баланы жалгыз өстүрүп, Баатыр эне орденин алган Төлөмүшованын көксөгөн максатын күйөө баласы орундаткан. Чүй облусунун Сокулук районундагы Күнтүү айыл аймагынын тургуну Айгүл Төлөмүшова Баатыр эне ордени жана Даткайым төш белгиси менен сыйланды. Аны менен аймактык кабарчы таанышты. 3 уул жана 4 кыздын энеси 1955 жылы Сокулук районунун Асылбаш айылында жарык дүйнөгө келген. Аталган айылдагы Октябрь номер 1 орто мектебин 1972 жылы ийгиликтүү аяктаган. Андан соң азыркы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде билим алып баштап, бирок турмуш шартка байланыштуу 2 жылдан кийин окуудан чыккан.
Фрунзе шаарында жашап жүрдүм. Ошол маалда Кыргызстан пионери, ленинчил жаш гезиттеринде корректор болуп иштеп, 1980-жылдардан кийин Күнтүү айыл аймагына көчүп келдик. Жолдошум 48 жашка чыкканда эле кант диабетинен улам кайтыш болуп калды. 8 бала менен жалгыз калдым. Ошондо эң кенже кызым 8 айлык болчу. Андан кийин 19 жаштагы Нурсултан аттуу уулум сууга чөгүп көз жумду. Мына ушул эки чоң жоготуу өмүрүмдөгү унутулгус окуялар болуп калды. 8 баланы жалгыз өзүм тарбиялап өстүрдүм. Баары чоңойду. Эң кенжем 25 жашта. Кыздарымдын баары жогорку билимдүү. 2 уулумдун техникалык билими бар. Уул кыздарымдын аттары Акжол, Айсулуу, Алтынай, Актан, Дастан, Айсана, Айшола. Кайтыш болгон уулумдун аты Нурсултан. Жолдошум экөөбүз 1982-жылы баш коштук. Тун уулум 1983-жылы жарык дүйнөгө келди. Ошондон кийин иштебей калгам. Кийин айыл өкмөттө кассир болдум. Шайлоо комиссияларында анча-мынча иштеп калдым. Биздин мезгил оор заман болчу. Союз тараган мезгилге туш келип калдык. Балдарым кичинекей болчу. Аларды ошол кыйынчылыкта чоңойттук. Жолдошум кесиби айдоочу болгону менен өз кесиби менен иштебей, дыйканчылык менен алектенди. Андан кийин ооруп, иштей албай калган. Баштан оор күндөр өттү, бирок ошондой болсо да анын баарын жеңдик. Акча, тамагаш, жада калса самын тартыш болуп калган учур болгон. Ошондой мезгилде балдарды бири-бирине карамдуу кылып, бири эмне жесе, ошону калганына да катып койгонду үйрөтүп, алардын максаттарына чекит койбой, ойлогон кыялдарына жетүү үчүн көмөктөштүм, деди ал. Баатирене кыздары дагы өзүн тартып, мектепти жакшы окуп бүтүшкөнүн айтты. Жашоодогу эң бактылуу көз ирмемдер жолдошум менен баш кошкон жылдар. Тун уулумдун жарык дүйнөгө келиши. Ошондо аябай толкунданып сүйүнгөм. Андан кийин удаа балдар төрөлдү. Ушунун баары эле эсте. Кыздарым да мектепте абдан жакшы окушту. Эң улуу кызым мектепте дагы, университетте дагы артыкчылык аттестат, күбөлүк менен аяктаган. Эки кызым болсо Бөбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин бүтүрүшкөн. Балдарым техникалык билимге ээ. Мен өзүм да мектепти жакшы окуп бүткөм. Кыздарым да мени тартышты. Мугалимдерден алар тууралуу мактоо сөз укканда аябай бактылуу болчумун. Ошол мезгилде биздин мектептен эң биринчи кызыл аттестатты менин кызым алган. Ал мектеп жаңы ачылган болчу, деди ал. Айгүл Төлөмүшова учурда ардактуу эс алууда. 19 неберенин бактылуу чоң энеси, тайенеси. 50 жашымда пенсияга чыккам. Ошондон бери үйдө эле отурам. Бирок кыздарымдын, балдарымдын окуп, иштегенине жардам берип, алардын балдарын бактым. Бош кезимде кулпунай, малина өстүрдүм. Өзүбүздүн 6 гектарга жакын үлүш жерибиз бар. Кезинде аны иштетчүбүз. Тоок бакчумун, уй саап, сүт сатчумун. Мектеп жашымдан баштап ыр жазчумун. Эң биринчи ырым 14 жашымда. Кыргызстан пионери деген гезитке чыккан. Ошондон бери ыр жазып келем. Тилекке каршы китебимди чыгара албай жүргөм. Күйөө балам китебимди чыгарып берди. Жакын арада дагы китеп чыгарам. 1000ден ашуун ырларым бар. Асылбаш айылында окуп жүргөндө айылдын чоң акыны болчумун. Кийин күн туунун акыны болуп, ар кандай иш-чарага шайыр апалар, адеп башаты ападан деген топторго катышып жүрдүм. Ыр жазган жагын тейлечүмүн. Ыр жазмайын тура албайм. Союз учурунда гезит, журналдарга байма-бай чыгып турчу, деди ал. Айгүл айым жаш үй бүлөлөргө өзүнүн кеп кеңешин айтып кетти. Жашоого жаралгандан кийин жамандык көрбөй, балдардын бактысына бөлүнгүн келет экен. Алардын ийгилигине, бактысына ортоктош болуп сүйүнгүн келет экен. Кудай кут кылсын, 19 неберем бар. Эми чөйрө көрсөм дейм. Алдыга койгон көп максат тилектерим бар. Жакында Баатирени орденин, Даткайым төш белгисин тагып сыйлап кетишти. Жаштарга айтарым, турмуш биз ойлогондой болбойт. Дайыма өйдө ылдый болот. Турмуш бизди кагат, согот. Ошонун баарына чыдаган киши гана бактылуу жашоону түптөй алат, деди ал. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.